Assalamu alaikum. Кадырман Жашоо окуялары каналынын угуучулары. Сиздер менен кайрадан чогуубуз. Өткөн бөлүмдө Нурбектин кумар оюндарына батып, үй бүлөнүн акыркы үмүтүн чачканы белгилүү болгон соң, Асел чечкиндүү кадамга барып, түн ичинде батирден чыгып кеткен эле. Ал Гүлшайыр эжеге чалып жардам сураган. Бүгүн биз Аселдин жашоосундагы жаңы барактар ачыла турган, аялдын эрки сынала турган кийинки бөлүмдү сунуштайбыз. Каналга катталып, колдоо көрсөтүүнү унутпаңыз. Биз окуяны улантабыз. Гүлшайыр эже Аселди өзү жашаган соода борборуна жакын жайгашкан башка бир кичинекей бөлмөгө убактылуу жайгаштырды. Бул жерде жалаң гана соода борборунда иштеген кыргыз кыз келиндери жашачу. Баары өздөрү менен өздөрү бара. Таң аткандан кечкиринге чейин жумушта болгондуктан Аселге ашыкча суроо берип, жүрөгүн оорутушкан жок. Асел Нурбектин телефон чалууларын биротоло бөгөттөп, блокко салды. Анын ичиндеги ачуусу, таарынычы ушунчалык күчтүү болгондуктан күйөөсүнүн үнүн угууну да каалаган жок. Ал бүткүл күчүн Дитин жумушуна бурду. Асел, сен абдан тырышчаак кыз экенсиң. Жумушту таза, убагында кыласың. Биздин менеджер Светлана Николаевна сени байкап жүрөт, деди Гүлшайыр эже бир күнү кечки тамак үстүндө. Чындыгында эле Аселдин тазалыгы, жоопкерчиликтүүлүгү жана орус тилин жакшы билгени соода борборунун жетекчилигине жагып калган эле. Арадан бир ай өтпөй Светлана Николаевна Аселди чакырып, аны кадимки пол жугуштан соода борборундагы чоң бир бөлүмдүн тазалык иштерин көзөмөлдөөчү кылып дайындады. Бул Асел үчүн кичинекей болсо да чоң ийгилик жана айлыгынын көбөйүшү дегенди билдирчү. Асел биринчи жолу бригадир катары жогорулатылган айлыгын колуна алды. Ал акчаны кармап жатып, көзүнө жаш тегеренди. Бул акча анын маңдай тери, Нурбексиз, өз алдынча тапкан акчасы, алгачкы ири суммасы эле. Ал акчанын тең жарымынан көбүн дароо Оштогу апасына банктын карызын жабууга салды. Ошол күнү кечинде ал балдары менен видео байланыш аркылуу сүйлөштү. Экрандан 5 жашар уулу Илимдин: "Апа, сен качан келесиң? Мен сага сонун сүрөт тартып койдум. Келсең көрсөтөм" дегенин угуп, 3 жашар кызы Арукенин телефондун экранын өпкөнүн көргөндө Аселдин жүрөгү бөлүнүп кетчүдөй болду. "Алтындарым менин, апаңар жакында барат. Силерге көп сонун оюнчуктарды алып барам. Чоң апаңарды угуп акылдуу болгула, Асел балдарына ыйлаганын көрсөтпөөгө тырышып, жасалма күлүп жатты. Апасы телефонду алып акырын сурады: "Кызым, Нурбек көрүнбөйт го? Ал жакшы жүрөбү? Акчаны чогуу салдыңарбы?" Асел апасын тынчсыздандырбоо үчүн чындыкты жашырды. "О баба, Нурбек жумушта, нөөмөттө экен. Баары жакшы. Кабатыр болбоңуз" деп телефонду өчүрдү да бөлмөнүн бир бурчуна өтүп үнсүз өксүп ыйлап алды. Баары жакшы деген сөздүн артында кандай ачуу чындык жатканын бир гана өзү билчү. Арадан дагы 2 ай өттү. Москвага кыш келип, айлананы калың кар баскан эле. Күндөрдүн биринде Асел жумуштан кеч кайтты. Метродон чыгып, өзү жашаган үйгө карай баратканда, караңгы аллеяда артынан бирөөнүн кадамдары угулду. Асел коркуп кетип кадамын тездетти. Артындагы адам чуркап баштады. Ал жүгүрүп барып, Аселдин алдынан тосуп чыкты. "Асел, токточу, качпачы менден." Асел чочуп кетип караса, бул Нурбек эле. Аны көрүп Аселдин оозу ачылып калды. Нурбектин үстүндөгү эски күрмөсү айрылып, өңү таптакыр өчүп кеткен. Сакал муруту өсүп, көздөрү кирип кеткен. Карап турган адамга селсаяктай көрүнчүдөй абалга түшүптүр. Ал абдан калтырап жаткан. "Нурбек, сага эмне болгон?" Аселдин ичиндеги аяныч сезим ойгонуп кетти. Бирок ал дароо өзүн колго алып, суук жүзүн көрсөттү. "Сага менден эмне керек? Жолумдан кач." "Асел, өтүнөм, мага жардам бер. Мен биротоло курудум. Такси компаниясы мени сотко бергени жатат. Унаанын акчасын сурап жатышат. Мени бул жактагы кылмыштуу топтор издеп жүрүшөт. Карызымды сурап. Менин жашай турган жерим да жок. Жегенге наным да калган жок. Эгер мага жардам бербесең,
Алар мени өлтүрүп кетишет. Нурбек Аселдин бутуна жыгылып ыйлап жиберди. Ошол замат аллеянын башында кара түстөгү чоң унаа токтоп, ичинен 2 узун бойлуу, суук жүздүү эркек киши түшүп, буларды көздөй басып жөнөштү. Нурбек аларды көрөөрү менен коркконунан аркага чегинди. Мына ушулар. Асел, мени куткар. Аллеянын башынан басып келе жаткан 2 узун бойлуу кара күрмө кийген адамдардын кадамдары Аселдин жүрөгүн титиретип жиберди. Алардын суук көз караштары түз эле Нурбекти көздөй багытталган эле. Нурбек коркконунан Аселдин артына жашынууга аракет кылып, бүткөн бою калтырап жатты. Мына качкын, акыры таптык сени, деди тигилердин орус улутундагы бири орой үн менен. Нурбек, сенин убакытың бүттү. Компаниянын акчасын качан кайтарасың? Жаныңдагы аялың ким? Же ушул сулууну күрөөгө таштап кетесиңби? Аселдин бүткөн бою муздап кетти. Бул адамдар жөнөкөй бейбаштар эмес, Нурбек акчасын уттуруп алган мыйзамсыз кумарканалардын жана такси компаниясынын артында турган кылмыштуу топтун адамдары эле. Алар Аселге жакындап, анын колундагы сумкасын жулуп алууга аракет кылышты. Токтогула, буга тийбегиле, бул менин аялым, анын эч кандай күнөөсү жок. Мен акчаны таап берем. Суранам, убакыт бергиле, деп Нурбек ортого түштү. Сага 2 күн убакыт. Эгер 2 күндүн ичинде карызыңды толук жаппасаң, сени да, сенин мына бул сулуу аялыңды да аман койбойбуз. Шаардан качууну ойлобой эле койгула. Баары бир табабыз, деп тиги киши Аселдин жаагынан кармап, орой түртүп жиберди да шериги менен унаасына түшүп, каттуу айдап кетишти. Унаа узап кеткенден кийин гана Асел жерге отуруп калды. Коркунучтан улам анын деми кысылып, сүйлөөгө чамасы келбей калган эле. Нурбек болсо анын жанына тизелеп, колунан кармап ыйлап жатты. Асел, мени кечирчи. Мен сени да бул сазга батырдым. Менде башка айла калган жок. Сенин гана акчаң бар экенин угуп, акыркы үмүт менен келгем. Суранам, мени куткар, Асел. Асел Нурбектин колун жулкуп шилтеп таштады. Анын көзүндө азыр аяныч эмес, жийиркенич жана терең наалат бар эле. Сен кандай адамсың, Нурбек? Өзүң куруганың аз келгенсип, эми менин өмүрүмдү да коркунучка салдыңбы? Оштогу балдарыңды ойлободуңбу? Эгер мага бир нерсе болсо, аларды ким багат? Асел ордунан туруп сумкасын алды да, мага жакындаба, мага чалба, Кудай сенин жазаңды берсин. Асел артына карабай өзү жашаган үйгө карай чуркап кетти. Ал бөлмөгө кирип, эшикти ичинен бекитип, жүрөгү кабынан чыкчудай согуп, бурчта көпкө отурду. Ал бул коркунучтуу шаарда өзүн коргой турган эч кимиси жок экенин сезди. Эртеси күнү Асел жумушка бара жатып, айланасын шектүү карап, ал бир кара машинадан чочуп жатты. Ал өзүнүн гана эмес, Оштогу балдарынын да коопсуздугу үчүн тынчсыздана баштады. Бул кылмышкерлер анын дарегин, жумушун билип алышса, жашоосу тозок айланмак. Түштө ал Гүлшайыр эже менен жолугуп, кечеги болгон окуяны толугу менен айтып берди. Гүлшайыр эже угуп алып, жакасын кармады. Тообо, Нурбек биротоло жинди болуптур го. Асел сиңдим, мындай адамдар менен тамашалашууга болбойт. Алар сенин иштеген жериңди таап алышса, бул жерден да айрыласың, өмүрүңө да коркунуч келет. Сен тезинен бул жерден кетишиң керек. Кайда барам, Гүлшайыр эже? Ошко качып кетсем, банк үйдү тартып алат. Бул жерде жумушум жакшы болуп жатты эле. Асел айласыз баш чайкады. Гүлшайыр эже бир аз ойлонуп отуруп, Аселдин колунан кармады. Менин Сахалинде иштеген бир сиңдим бар. Ал жакта чоң балык заводунда иштешет. Ал мага кечээ эле чалып, ишеничтүү, таза иштеген кыздар болсо жөнөтүңүз. Бригадирликке адам керек деп жаткан эле. Ал жер Москвадан абдан алыс. Орусиянын эң четки бурчу. Ал жака сени тиги кылмышкерлер да, Нурбек да таппай калат. Анын үстүнө айлыгы да Москвадан 2 эсе көп. Эмне дейсиң? Кетесиңби? Асел терезеден сыртты карады. Москванын боз асманы, суук көчөлөрү ага эми бакыт эмес, коркунуч гана алып келерин түшүндү. Балдар үчүн, өзүнүн келечеги үчүн
Ал дагы бир жолу бейтааныш жакка кадам таштоого мажбур эле. Кетем, Гүлшайыр эже, Сахалинге кетем. Бүгүн эле билетти камдаңыз, деди Асель көзүнүн жашын арчып, чечкиндүү үн менен. Москванын Шереметьево аэропортунда Аселдин жүрөгү улам бир кара машинадан, узун бойлуу бейтааныш адамдардан чочуп, артын элеңдей карап жатты. Ал учакка отуруп, анын дөңгөлөктөрү жерден ажыраганда гана терең дем алып көзүн жумду. 9 сааттык узак убакыттан кийин учак Орусиянын эң четки чыгышындагы Сахалин аралына келип конду. Учактын эшиги ачылганда Аселди Охот деңизинен соккон нымдуу жана ачуу сөөктөн өткөн муздак шамал тосуп алды. Бул жердеги кыш Москвага караганда алда канча катаал, кар калың жаап, айлана ак кепин кийгендей мелтиреп турду. Аэропорттон Аселди Гүлшайыр эженин сиңдиси Назира тосуп алды. Назира бул жакта 5 жылдан бери жашагандыктан жергиликтүү шарттарга көнүп калган, ачык мүнөз, тың аял эле. Кандай, Асель сиңдим, жолдон чарчаган жоксуңбу? Бул жер Сахалин, Орусиянын чети. Бул жерде жалкоолорго орун жок. Бирок таза иштесең акчаны жакшы табасың, деди Назира унаага баратып Аселди кучактап. Асель жумуш орду жайгашкан деңиз жээгиндеги чакан шаарчага келип, балык иштетүүчү ири заводко жумушка орношту. Анын Москвадагы бригадирлик тажрыйбасын жана Назиранын кепилдигинен эске алып, аны дароо балык тазалоо жана таңгактоо бөлүмүнө нөөмөт башчысынын жардамчысы кылып дайындашты. Жумуш шарттары абдан оор эле. Заводдун ичинде деңиз суусунун жыты, балыктын жыты уруп турат. Кыз келиндер күнү-түнү резина өтүк кийип, атайын суу өтпөгөн кийимдерди кийип, муздак суу менен иштешчү. Аселдин милдети кыздардын жумушун көзөмөлдөө, таңгактардын сапатын текшерүү жана тартипти сактоо болчу. Ал алгачкы күндөрү чарчаганынан бөлмөгө келип эле кулап түшчү. Буттары муздак бетондон сыздап ооруп, колдору балыктын суугунан жарылып кетти. Бирок бул жерде Москвадагыдай коркунуч жок эле. Түнкүсүн бейтааныш адамдар эшигин какпайт, Нурбектин көлөкөсү артынан куубайт. Ал өзүн коопсуз сезе баштады. Айлыгы убагында берилип, Москвадагыдан дээрлик 2 эсе көп акча ала баштаганда Аселдин үмүтү кайра жанды. Ал Оштогу апасына ири суммадагы акча салып, банктын негизги карызын толугу менен жаптырды. Асель, кызым, Кудайга шүгүр, үйдүн кагаздарын колубузга алдык. Эми эч ким бизди үйдөн кубалабайт деп. Апасы телефондон кубанычтан ыйлап жатты. Балдарынын үнүн укканда Аселдин бардык чарчаганы заматта унутулуп кетти. Сахалиндеги тынч, бир калыптагы жашоо Аселдин жан дүйнөсүн бир аз дарылагандай болду. Ал өзүнүн жумушуна гана арнап, жашоосун жаңыдан курууга бел байлады. Бирок күндөрдүн биринде жумуштан кайткан соң Назира экөө жашаган фатирдин почта кутусунан Аселдин атына келген катты көрүп калышты. Сахалиндеги даректи Гүлшайыр эжеден башка эч ким билчү эмес. Асель колдору титиреп конвертти ачты. Каттын ичинен бир нече бүктөлгөн кагаздар жана эски сүрөт чыкты. Сүрөттө Асель Нурбектин үйлөнүү тоюнда бактылуу күлүп турушкан сүрөттөр эле, жана ошондой эле алардын кичинекей балдарынын да сүрөттөрү бар эле. Катты Нурбек жазган экен. Каттын ар бир сабынан көз жаштын издери, өкүнүч жана коркунучтуу сыр сезилип турду. Асель, менин жалгызым, сен мени таштап кеткенде менин жашоом биротоло караңгылыкка батты. Сенин Сахалинге кеткениңди угуп, сени издеп баргым келди. Бирок мени полиция кармап кетти. Мен азыр камактамын. Тиги кылмыштуу топтун унаасын урдап качууга аракет кылганда кармашты. Мени узак жылдарга эркимен ажыратышы мүмкүн. Мен сенин алдыңда күнөөлүүмүн, Асель. Мени кечире албасыңды билем. Бирок сага бир нерсени эскертишим керек. Тиги адамдар сени кайда экениңди издеп жатышат. Гүлшайыр эженин артынан аңдып жүрүшкөнүн уктум. Асель, абайла, өзүңдү жана балдарыбызды корго. Асель катты колунан түшүрүп жиберди. Демек, коркунуч артта калган эмес беле? Москвадагы ошол караңгы көлөкөлөр дагы эле анын артынан келе жатабы?
Бирок Аселдин ички туюму жаңылышкан эмес экен. Күндөрдүн биринде балык заводундагы түнкү нөөмөт аяктап, таңкы саат 5-терде жумушчулар сыртка чыгышты. Асел Назира менен чогуу үйлөрүнө карай басып жөнөштү. Күн али толук чыга элек. Деңиз жээгиндеги туман айлананы ушунчалык караңгы жана сырдуу көрсөтүп турган. Алар бир топко чейин унчукпай басып баратышты. Күтүүсүздөн Аселдин көзү жолдун четинде токтоп турган, Сахалин үчүн өтө сейрек кездешкен Москванын номери тагылган кара жол тандабас унаага түштү. Унаанын мотору акырын иштеп жаткан, терезелери болсо капкара эле. Аселдин жүрөгү титиреп кетти. Ал Назиранын жеңинен тартты. Назира эже, караңызчы. Ошол замат унаанын эшиги ачылып, ичинен 2 адам чыкты. Алардын бири Москвадагы аллеяда Аселди коркутуп, жаагынан кармаган ошол суук жүздүү орус киши болчу. Ал Сахалиндин калың карын тебелеп, түз эле Аселди көздөй басып жөнөдү. Анын кадамдары шашпай, өзүнө ишенимдүү эле. Салам Асел. Биз сени Орусиянын экинчи бурчуна качып кетти деп укканда ишенген эмеспиз. Бирок бизден эч ким качып кутула албайт деп ал муздак күлүп жиберди. Силерге эмне керек? Мен силерге эч нерсе карыз эмесмин. Кеткиле бул жерден. Азыр полиция чакырам. Назира алдыга чыгып, Аселди коргоого аракет кылды. Бирок тиги киши чөнтөгүнөн кичинекей куралды көрсөтүп Назираны токтотту. Тынч тур аял. Бизге сен эмес, тиги Нурбектин сулуусу керек. Нурбек түрмөгө камалып, биздин акчабызды төлөй албай калды. Анын карызы эми сенин мойнуңда, сулуу кыз. Биз менен чогуу жүрөсүң. Калганын жолдон сүйлөшөбүз. Кылмышкер Аселдин колунан кармап, унааны көздөй сүйрөй баштады. Асел бүт күчү менен каршылык көрсөтүп кыйкырып жатты. Назира болсо жол четиндеги оор кар тазалоочу жыгачты алып, экинчи кылмышкердин башына чаап жиберди. Ортодо ызы-чуу башталды. Ошол замат жолдун аркы өзүнөн балык заводунун кароолчулары жана жумушка бара жаткан жергиликтүү жумушчулар чуркап келишти. Бул жер Сахалиндин кичинекей шаарчасы болгондуктан эл бири-бирин абдан жакшы таанычу жана чоочундарга жол бербейт эле. Эй, эмне болуп жатат ал жерде? Колуңду тарт аялдан, деп кароолчу абышка кыйкырып, колундагы темир таягын көтөрүп чуркап жөнөдү. Адамдардын көп экенин көргөн кылмышкерлер Аселди кое берип, унаасына карай чуркашты. Бул иш ушуну менен бүтпөйт. Биз сени баары бир табабыз, деп кыйкырган бойдон кара унаа катуу ылдамдыкта тумандын ичине сиңип кетти. Батирге кайтып келгенде Аселдин калтыраганы басылган жок. Назира да коркуп калган эле. Сахалин арал болгону менен кылмышкерлердин мынчалык тез таап келгени алардын артында абдан таасирдүү күчтөр турганын көрсөттү. Асел, сен бул жерде кала албайт окшойсуң. Алар сени аңдып таап алышыптыр. Эртеби кечпи коопсуздук кызматкерлери жок жерден кармап кетишет. Сен өз мекениңе Кыргызстанга кайтышың керек. Ал жер сенин өз үйүң, сени коргой турган туугандарың бар, деди Назира колун ушалап. Асел башын көтөрдү. Анын көздөрүндөгү коркунуч эми чечкиндүүлүккө айланды. Ооба, ал банктын карызын төлөдү, үйүн сактап калды. Эми бул жакта өмүрүн тобокелге салып жүрүүнүн эч кандай мааниси калган эмес эле. Ал балдарына, өзүнүн кичинекей мекенине кайтыш керек эле. Ооба, Назира эже, мен ошко кайтам. Бүгүн эле кетпесем, эртең кеч болуп калат. Сахалиндин каардуу шамалынан кутулуу Асел үчүн өмүр менен өлүмдүн ортосундагы күрөшдөй болду. Назиранын жана балык заводунун коопсуздук кызматынын жардамы менен кылмышкерлердин көзүн боеп, Аселди башка алыскы аэропорт аркылуу түн ичинде учакка салып жиберишти. Ал учактын отургучунда отуруп, асманга көтөрүлгөндө гана ушунча айдан бери биринчи жолу жеңил дем алды. Ал куугунтуктан, коркунучтан жана өзүнүн өтмүшүнөн алыстап баратты. Учак Ош аэропортуна келип конгондо сыртта мелүүн жылуу жаздын абасы согуп жаткан эле. Орусиянын ызгаардуу суугунан кийин өз жеринин жыты Аселдин бүткүл жан дүйнөсүнө жылуулук тартуулады. Ал таксиден түшүп өзүнүн чакан үйүнүн дарбазасына жакындаганда
жүрөгү камынан чыкчудай согуп жатты. Дарбаза ачылып, андан жоолугу башында турган апасы жана артынан чуркап чыккан эки кичинекей каарман көрүндү. «Апа, апам келди» деп 5 жашар Илим менен 3 жашар Аруке чаңдуу көчө менен чуркап келишти. Асел сумкасын жерге таштай салып, тизелеп отуруп балдарын кучагына кысты. Ал алардын жытын искеп, чачтарынан өөп, көз жашын токтото албай ыйлап жатты. Ушул мүнөттөр үчүн ал тигил суук өлкөдө пол жууду, кордук көрдү, өмүрүн тобокелге салды. «Садагаларым десе, апаңар келди. Эми силерди эч качан таштап кетпейм» деп Асел балдарын бооруна бекем кысты. Апасы да көзүнө жаш алып, кызын маңдайынан өөп, үйдүн карызы толук төлөнүп, банктан эч кандай коркунуч калбагандыктан бул үй эми чындап алардын бейпил уясына айланган эле. Арадан 1 жыл өттү. Асел Москвадан жана Сахалинден тапкан акчасынын калганына оштун борборунан чакан тигүү цехин ачты. Ал өзү сыяктуу эле кыйналган, жумушсуз жүргөн кыз-келиндерди жумуш менен камсыз кылып, чакан бизнесин бутуна тургузду. Ал эми Орусиядагы тиги кылмыштуу топтун адамдары Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан кармалып, Аселдин артынан куугунтук биротоло токтоткон болчу. Күндөрдүн биринде Аселдин дарегине Сибирдеги абактардан биринен кат келди. Кат Нурбектен эле. Ал соттолуп 5 жылга эркинен ажыратылган экен. «Асел, менин акыркы катымды окуп жаткандырсың. Мен бул жерде отуруп, өткөн жашоомду, сага кылган кыянаттыгымды ар бир мүнөт сайын ойлоп өкүнөм. Менин акылсыздыгым биздин бактыбызды кыйратты. Бирок сен балдарымды коргоп, үйүбүздү сактап калганыңды угуп, сага 1000 мертебе ыраазы болдум. Мен сенден мени кечиришиңди суранбайм, ага акым да жок. Бирок балдарыма мени жаман ата болгон деп айтпа суранам. Өзүңдү жана балдарды абайла». Асел катты окуп бүтүп, терезеден сыртта ойноп жүргөн балдарын карады. Анын жүрөгүндө Нурбекке болгон ачуусу, таарынычы ыйбак өчкөн эле. Асел Нурбекти ичинен кечирди, бирок өткөн күндөргө кайрылуу мүмкүн эмес болчу. Ал өз алдынча күчтүү жана бактылуу аял катары жаңы жашоосун улантууну чечти. Миграция бул жөн гана акча табуу эмес. Бул адамдын эрки, үй-бүлөнүн сыноосу жана тагдырдын таразасы. Асел турмуштун ачуу чындыгына тик карап, өзүнүн бактысын, балдарынын келечегин сактап кала алды. Урматтуу угармандарыбыз, ушуну менен биздин аудио баяныбыз өзүнүн соңуна жетти. Аселдин окуясы бизге турмуштун катаалдыгына карабай, үмүттү үзбөй күрөшүү керектигин үйрөттү. Эгер бул чыгарма сиздерге жагып, жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапса, каналыбызга катталып, достук колун сунуп, лайк басып, ой пикириңизди бөлүшүп коюңуз. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу, турмуштук реалдуу окуялар сиздерди күтөт. Кийинки жаңы чыгармаларда жолукканга чейин аман эсен болуңуздар.